Blondin 2. Assalamu alaikum ardактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн мен сиздерге өтө жакшы кочкорлорду көрсөтүп берем. Чыгарылышыбызды көрүп туруңуздар. Бул кан менен ойнойм дегендер жана кан менен козу түшүрүп, жакшы баага сатып, даамын көргөндөргө көрсөтүп берейин. Blondin 2 дегеним симпатия Blondinге аябай окшош, көрүп турасыздар. Blondin кайерден Blondin болуп башталды? Кара Балтада Ильяс байкенин короосунан башталды. Андан кийин Айбек байкеге барды, Мербилк туулду, кийин Чалдыбарга Эмир байкеге барды, кийин ал жактан келди Рахим Давыт байкелерге, андан кийин талай байкелерге жетип барды. Эми Blondin эми экстерьерин көргөн адам көбү жактырбайт, бирок Blondin эмнеси жагат? Тукум бериши. Blondin'ин козулары аябай эле мындай чоң эме боло бербейт. Бирок качан Blondin'дин линиясындагы ургачы козун сатканыңда анан түшүнөсүң. Ошол сыңары бүгүн сиздерге Blondin'дин неберелерин көрсөтүп берем. Муну кунт коюш керек. Blondin көп короого барып иштеди. Бирөөнүн кою слабый, бирөөнүкү күчтүү дебейм. Сиз Арашанда жүргөндөр билет. Эмир байкенин койлору Blondin жүргөн короолордун ичинен баары күчтүүлүк кылат. Кан боюнча дагы, любой жагынан. Могу козулардын атасы ошол короодон чыккан. Мен ойлойм, булардын атасы төл бериш боюнча прям Blondinге көбүрөөк окшотуптур. Кеч кирип күн батып кетти, мына күн жок. Көрүп коюңуздар. Ушул 3 баласын көрсөтүп берем, жаңы Blondin 2 деген сатылып кетиптир. Көрүп коюңуздар. Муногу кочкор 17 август беле 18 август 2024 туулган экен, жаңы тиш жарыптыр. Ушуну мисалы үчүн алсаңыздар болот, баасы $12,000. Эми бул кочкордун өзгөчөлүгү сиздерге темный көрүнүшү мүмкүн. Мен гарантия берем, 100% светлый кочкор болот. Бул азыр куутка жатат. Башын мондай кылып коюңуздар. Кочкор эмнеси өзгөчө? Blondin'дин өзүнүн бою да чоң эмес. Деги эле блондинскийлер бою чоң болбойт. Могул жакта да. Качан баягы ургачы, сулуу ургач түшкөндө Мунун атасынын ургач козулары бар экен, чоң-чоң бааларда сатылыптыр. Булар дагы сиздер алып Blondin'дин небересин иштетсеңиздер, буюрса сиздер дагы жакшы ургачыларды корооңуздарга ген катар алып калсаңыздар да болот, жакшы баада сатсаңыздар да болот. Мисалы үчүн ушул кочкорду мен сиздерге эң күчтүүсү деп сунуштайм. Кара Балтада турат, ээси менен чалышып да сүйлөшө бересиздер. Ушул кочкорго кызыгышыңыздарга мен көбүрөөк эме кылам. Мунун атасы дагы Blondinге аябай окшош кочкор. Тукум бериш жагынан атасы өзүн далилдеди. Убагында жөнөкөй баа болсо, азыр чоң баага айланды. Могу баласы деле буйруса балдардын ичинен эң кыйындардын бири. Жаш кочкор. Ошондо 13 айлык, 13 айлык кочкор. Андан кийин могу. Мунун энеси аябай өңдүү, горбоносая матка экен да. Балким ошонун үчүн дагычы. Бойлуу койго экен. Монун энеси кандай болгон айтып коюң? Энеси болгон кара кой. Энеси кара кой, Насорот линия. Башын түздөн. Бул ошол слишком чоң болот экен, 1 январь туулган, 25 01/01/25. Баш узун, дене аябай узун. Мисалы ушуну $6,000 деп атат. Ушуну сүйлөшүп алсаңыздар дагы болот. Blondin линия. Монун атасы, козулардын атасы, ушул афган кой болобу, кандай болбосун, шыр-шыр ыргытып атат дейт. Мына кол афган козу. Более афганга караганда Арашан типаж болгону да Blondin'ин өзүнүн типаждарга окшошуп кетет, жаш кочкор, 5 айдын ары бериси. Мисалы ушуну дагы мисалы 120,000 сомго сиздер алсаңыздар болот. Сүйлөшүпчү Blondin линия кылып иштеткен. Жаш козу. Ушул 3 эркек бар бүгүнкү күндөчү. Могу мисалы үчүн өтө чоң кочкор болот. Өңү мондай болбосо дагы өтө чоң болот. Баасы дагы жөнөкөй баа, $6,000. Кызыккандар болсо көрө бересиздер. Мунун куйругу тик, разрездер, болду мына. Разрездер. Бою 90 жакын. Тетигиден да чоң окшойт, могудан да бойлуу болуп кеткен окшойт. 21. Кайсы? 21, Булчу? Бунуку да 21 плюс бунуку. Бунуку 21 плюс. 90 тегереги бою. 90-ун төгөрөгү. Мен сөзү түшүнгөндөр болсо айттым. Мунун атасы кимдин короосунан чыкканы, эмне үчүн ал короонун артыкчылыгы, анткени кочкордун эне жагы да күчтүү болуш керек. Мунун атасы Ильяс байкенин короосунан чыккан.
Блондиннин балдары. Могу кочкор мисалы мага аябай жакты мисалы үчүнчү. Ушуну 12 000 доллар деп атат. Ушуну келип алышыңыздарды мен сунуштайм. Блондин линия иштеткендер көрүңүздөр. Кетиги сатылып кетти бул Бул прям эле блондин булчу. Аябай окшош. Мына ушул 3 коз кочкор бар. Эми күн кирип атканда тарттым. Мага чалсаңыздар дагы консультация берип, мен айта берем ушул кочкорлорчу. Кайсысын алыш керек, кандай маткага коюш керек. Мисалы могу точно ура берет. 1-январь болгон болсо, ровно 8 айдан өттүр бул Аябай массивный кочкор мына. Параметргечи. А бул 13 айлык. Арасы 5 ай экен да турабы. 5 ай эмес, 4,5 ай. 4 ай 20 күн. 4 ай 22 күн айырмасы экен. Эң баарынан ушул болду да. Эң баарынан ушул болду Энеси жакшы экен да, могу койдумчу. Энесинин атасы да мыкты болуп атат. Атасы да кандай жакшы короодон чыкканы. Ильяс байкен өзүнөн чыккан. Фишкасы ошол, анан мунун өзү да жакшы болуп да энеси. Ушун үчүн ушуга да көңүл буруп алышыңыздарды мен айтат элем. Узун кочкор. Анан блондиндики экстерьер андай экен, мындай экен дебеңиздер. Блондиндин экстерьери ушундай. Чисто по экстерьер кургандарга блондиндин экстерьери өзү жакпайт негизичи. А бирок качан башында эле айттым, качан коз алып сатканда, айрыкча ургачыларын алып сатканда, пожалуйста, блондин эле багыккым келип калат го. Охо. Чиптикеси мына ошо мисалы блондин 2, бул сатылып кетти. Ушул канча айлык өзү мына? Бул ортосу кичирээк. Бул кичирээк, Бирок 20 күн кичи. Бирок ушул деле жарайт экен, быйылкыга. Блондин 2 деген ишендиңиздер. Блондинди көргөндөр прям кулак көчүк дене. Мисалы үчүн блондин өзү деле мындай аябай өңдүү эмес, билесиздер, денеси кызгынтуу. Көздөрү ачки болуп, тумшуктары ачки болуп ачылып баштап, ушул блондиндин өзү эле болот экен. Тем более блондиндин 28 январда туулган экен, 2025. Блондиндин өзү баш кичирээк, өзү билесиздер, ошо аяктары дагы. Бул сатылган экен. 3 коз кочкорду көрүңүздөр. Короого келип, энесин алып, мисалы ушунун напарник, ушунун ургачылары бар. Мисалы мунун козлары эмес, ушунун шериктери, ошолорду көрүп, ойлонуп, бир карап алсаңыздар, блондин линия багыңыздар.